него кетти? Кетти жол. Что с ним? Ержан, водитель не oldu? Ор жүк ташуучу унаа аударылып кетти. Айланма жолдо Хово жүк ташуучу унаасы каршы тилкеге чыгып кеткен. Ошол учурда күбө болуп жаткан адам окуяны видеого тарта баштаган. Кадрларда жүк ташуучу унаанын жакындап келгени, андан соң жол жээгине чыгып, акыры толугу менен оодарылып кеткенин көрүүгө болот. Кафенин кызматкерин буту менен атайлап тебип өткөн. Бишкектеги ресторандардын биринде иштеген кыз орто жаштагы эркек кишинин агрессивдүү аракетинен жапа чекти. Окуянын көбөлөрүнүн айтымында эркек киши мас абалында залдан өтүп бара жатып, кызды буту менен тебип өткөн. Кыздын кийими жабык болгон жана ага мындай мамиле кылууга эч кандай негиз болгон эмес. Көбөлөрдүн баамында бул аракет атайлап жасалгандай сезилген. Учурда жабырлануучу окуя тууралуу билдирүү жасап, коомчулукту сак болууга чакырды. Караколду кызды сабаган окуучу баланын апасы коомчулукка кайрылды. Социалдык тармактарда ысык көлдөгү мектептердин биринде тартылган видео тарады. Анда окуучу баланын кызды тепкилеп жатканын көрүүгө болот. Облустагы губернатордун орун басары социалдык тармакка билдирүү таратып, видеодогу бала ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген бала экенин, ал учурда индивидуалдык окууга өткөрүлгөнүн айтып, коомчулукту бул окуяга сабыр жана түшүнүү менен кароого чакырып, азыр эки үй бүлө тең оор болуп жатканын жазган. Бул боюнча ысык көл ээп маалымат берип, милицияга 28-сентябрда арыз түшкөнүн билдирди. Арыз ээси Караколдогу 2 мектепте танапис учурунда 2012-жылы туулган небересин классташ баласы сабап тепкилеп салганын билдирген. Бул факты боюнча иликтөө иштери башталган. Көп өтпөй баланын апасы да коомчулуктан кечирим сурап, видео жарыялады. Филиппинде катуу жер титрөөдөн 60-тан ашык адам каза болду. CNN маалымдагандай, борбордук Филиппинде 6,9 балдык катуу жер титрөө катталды. Табигый кырсыктын кесепетинен кеминде 60 адам каза болуп, 150дөн ашуун адам жаракат алды. Жакын шаарларда көптөгөн имараттар жана инфраструктура олуттуу жабыркаган. Куткаруу кызматтары үй бүлөлөрдү көчүрүп, жабыркагандарга жардам көрсөтүүдө. Филиппиндер Тынч океандын Отту Шакеги аталган сейсмикалык аймакта жайгашкан. Бул аймакта дүйнөдөгү вулкандардын жарымынан көбү топтолгондуктан жер титрөөлөр тез-тез кайталанып турат. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Окуучу классташына кол көтөргөн. Мектепте катталган окуя боюнча териштирүү башталды. Ысык көл облустунун губернаторунун орун басары Айнура Султанбаева Каракол шаарындагы мектептердин бириндеги окуя боюнча билдирүү таратты. Окуя Караколдогу мектептердин биринде орун алган. Видеодогу мектеп окуучусунун майыптыгы бар жана ал мындан ары үй шартында окуй турган болду. Майыптыгына карабай баланы коомдон бөлүп салууга же кемсинтүүгө эч кимдин акысы жок деп айтылат кайрылууда. Султанбаева билим берүү жана социалдык кызматтар балдардын ата-энелери менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатканын кошумчалады. Буга чейин интернетте классташына кол көтөргөн окуучу бала тууралуу видео тараган. Ички иштер министрлиги да окуя Каракол шаарындагы мектептердин биринде болгонун ырастап, териштирүү иштери жүрүп жатканын билдирген. Маалыматка караганда 2025-жылдын 28-сентябрында Каракол шаардык ички иштер бөлүмүнө 1967-жылы туулган жаран арыз менен кайрылган. Ал 24-сентябрда болжол менен саат 13:15 чамасында номер 2 мектепте 2012-жылы төрүлгөн небересин классташы сабап, денесине жаракат келтиргенин билдирген. Чопон Ата шаарындагы унаа кырсыктан бир адам каза болду. 1-октябрь күнү саат 11:00 чамасында Чопон Ата шаарында унаа кырсык катталып, бир адам каза болду. Бул тууралуу жол сакчылары билдиришти. Маалыматка караганда кырсык шаардын Чыңгыз Айтматов жана Совет көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Ысык көл районунун Карабуй айылынын 1967-жылы туулган тургуну оор жүк ташуучу Хово үлгүсүндөгү унаасы менен бара жатып, шаардын 1944-жылы туулган жарандын жолго чыга калган учурда сүзүп кеткен. Ал алган жаракатынан улам окуя болгон жерден каза болгон.
Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биз ошо жол кырсыгына кабылып авариядан кийин ошо балам оорукчан болуп калды. Балам жашы 4 жашта, баса албай, сүйлөй албай калган эле. Азыркы учурда кичине сүйлөп кыймылдап калды. Ушул акыркы операциясы сиздерден сураныч. Баламдын операциясына жардам алып кетиңиздер. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ээриткен. 5 сом, 10 сом болсо дагы колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошол дагы азыр биз үчүн чоң жардам. Биздин ушу акыркы операция ушунда үмүтүбүз чоң. Балам басып кетет деген ойдомун. Азыр балам башынан 3 жолу операция болгон. Башында аппарат менен, ошо аппарат менен жашап жатат. Кредиттер Мбанк 593 31 97 кымбат деп чыгат. О деньги баланс дагы бар ушул номерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат, өзүмдүн сиңдим. Акыркы операциябыз кайдыгер карабастан ошо кыргыз элин колдоп жардам бересиз деген үмүттөмүн. Я не оправдываю его действия. Я не оправдываю сына. Я не оправдываю его поступок. Но тем не менее, я понимаю справедливое возмущение общества. Мы понимаем всю серьезность сложившейся этой ситуации и не снимаем с себя ответственность за своего ребенка. Мы сейчас делаем все возможное, чтобы впредь предотвратить такие вот ситуации, чтобы предотвратить впредь такую агрессию на буллинг. Это буллинг и агрессия, они недопустимы. Еще раз просим прощения у девочки, ее родителей, у вас, родителей, у всего нашего сообщества, и всех, кого задела эта ситуация. Приносим глубочайшие свои извинения. Что с ним? Ержан, водитель не oldu? Эгерде бир адамды өлтүрсө, кантип өлтүргөн болсо ошондой өлтүрүлүшү кажет шарият боюнча. Колго кол, бутка бут, көзгө көз, жанга жан. Тишке тиш. Өлтүрдүбү? Кантип өлтүрсө, ошентип өлтүрүлүш кажет. Уруп өлтүрдүбү? Ошо эркек алып келип туруп, беттерин жаап маска менен мамлекет буйрук берет, анан ошону өлтүрө тургандар бар. Жөн асып өлтүрбөйт, анда жыргал болуп калат. Тепкилеп жүрүп өлтүрөт, урса уруп жүрүп өлтүрүш керек болот. Ошо элге тартылып көрсөтүлүш керек, элдер сону көрүш керек болот, урматтуу бир туугандар. Жаза катарында. Анын жашаган укугу жок деген сөз, урматтуу бир тууганым. Аны Кудайым берет. Жанды берген Кудайым ошонун жанын алынышын ошондой кылып өкүм берип калгандары сактап калат. Бул бирөөнү өлтүргөн, эртең башка бирөө өлтүрүп коюш дагы мүмкүн да. Бир өлүмдө 1000 жан сакталат дейт. Бир адамды өлтүргөн, ааламдын баарын өлтүргөнгө барабар. Азыр эки аялды эки карындаш тепкилеп өлтүрдү, биздин баарыбыз өлдүк ошону менен тебеленип. Анткени адам өлдү. Адам деген ат өлдү. Тебеленди, урматтуу бир туугандар. Ошолор жашаган укугу жок. Чара көрүш керек ушундай нерселерге.